Sottlar adiletli olsun. Sottlar adiletli olsun. Sottlar adiletli olsun. Sottlar adiletli olsun. Militsiyada namus olsun. Militsiyada namus olsun. Militsiyada namus olsun. Militsiyada namus olsun. Barımızda bala var. Barımızda bala var. Baldarımız korkulsun. Baldarımız korkulsun. Baldarımız korkulsun. Baldarımız korkulsun. Bunday насилие болуп аткан милиция органдары, ошондой насилие болуп аткан биздин военный структура, биздин балдарыбыз ошол биздин мамлекетибизди коргойбуз, ошону үйрөнөбүз деп бараткан. А ошол жерден балдарыбыз инвалид болуп келип атат. Ошол жерден балдарыбыз өлүп келип атат. Эмне үчүн биздин кыргыз мамлекетинин жарандары болгондо дагы биздин келечек муун, биздин кыздарыбыз, биздин укук коргоо органдарынан насилие болот. Мен бұл нерсеге аябай каршымын. Ошол укук коргоо органдарындагы милицияны кызмат абалынан пайдаланган деп туруп, мыйзам чыгарып, ошондой өкүм чыгарып коюшту. Мен ага күнгө каршымын. Ошол милициялар камалсын. Ошол милициялар ошол жазасын алсын. Кайрадан аларга паспортлап коркутат экен. Алар үй ошо кыздын ата-энеси деген мына үйүн алмаштырганга аргасыз болду деп ошондой маалымат алып атабыз. Анан биз айтып атабыз, бизде мыйзам бар да, жанакы жабыркаган адамдардын укугун коргоо боюнча деген мыйзам бар да. Эмне үчүн деген ошо МВД тараптан ошого өзүлөр деген эч кимди күтпөй мындай демилге болуш керек да, алар деген өзүлөр инициативасын көрсөтүп барып, мына биздин эмелер экен, сотрудниктер экен деп, бит болдук деп ошол жерден алып, охрана кылып, коргоп, тийиштүү иштерди өткөзбөйбү? Эмне үчүн ушундай эле унчукпай эле ооба камакка алып деп эле ушул жашын түрүндө отуруп калышат? Камактан тышкары деген дагы иштеш керек да, барып туруп коргош керек болчу ушул үй бүлөнү. Эмне үчүн ушул абдан ушунча жакырчылыкта жашаган үй бүлө экен? Эмне үчүн ошолорду кордоп, улам адвокаттарды алмаштырганга аргасыз болуп алар, каражаты жок болуп, атасы деген бияктагы жакырчылыктан барып миграцияга барып иштеп жүрсө деген ушул жерде кызын ушундай ит кылып атат. Гостиницага алып барыптыр кыздарын. Эмне үчүн гостиницаны, эмне үчүн милиция органдары деген жанакы гостиницаларды текшербейт? Эмне үчүн ошол гостиницанын ээси кичине кызды, өспүрүм кызды ошол жака сүйрөп бараткан жеринен эмне үчүн милицияга деген арыз бербейт? Эмне үчүн сигнал бербейт? Же гостиница такыр эле ошо бирөөнүн менчиктери, коррупционердин менчиктери болуш керек, ошон үчүн учпай отуруп беришти. Бул жерде ушунчалык бийлик тараптан кайдыгерлик болгон үчүн күн сайын бизде балдар жабыркап жатат. Справедливости! Требуй справедливости! Требуй! Официальное законодательство Кыргызской Республики должно обеспечивать права по защите детей. Законодательство Кыргызской Республики в сфере обеспечения прав и интересов детей состоит из Конституции Кыргызской Республики, Конвенции о правах ребенка, настоящего кодекса. Оно должно обеспечивать права и интересы детей, гарантии их обеспечения. Основные гарантии прав ребенка на охрану здоровья. Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на охрану и укрепление здоровья. Система здравоохранения гарантирует детям полное медицинское осмотрение. Статья 16. Основные гарантии права ребенка на защиту чести, достоинства и неприкосновенность личности, которая нарушается повсеместно. Каждый ребенок имеет право на защиту чести и достоинства, неприкосновенность личности. Государство обеспечивает личную неприкосновенность ребенка, то есть его никто не имеет права трогать без его разрешения. Осуществляет его защиту от физического, психического и сексуального насилия, жестокого, грубого или унижающего человеческого достоинства обращения, вовлечения в преступную деятельность и совершения других антиконституционных действий. Лица, виновные в таких действиях, несут установленную законодательством ответственность. Вторая часть. Посягательство на честь и достоинство ребенка лицами, обязанными его защищать, также карается законом. Это то, что должна обеспечивать Конституция Кыргызской Республики. Но, как мы видим сегодня, ничего из этого не совершается. Не соблюдаются элементарные права на здоровье ребенка, на его неприкосновенность, на его честь и достоинство. Именно сегодня мы вышли на митинг из-за этого. Нет насилию, ребята! Нет насилию! 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 Президента просим встретиться
встретиться с общественными организациями по защите прав женщин и детей. Президента просим встречу с общественными организациями по защите прав женщин и детей. Зомбулукка жол-жоқ! Президент, подпиши новую редакцию Кодекса о детях! Президент, подпиши новую редакцию Кодекса о детях! Защитите, подпиши новую редакцию Кодекса о детях! Защитите наших детей! 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 Коомду биз милиция кызматкерлерине ишенебиз деп жүрсөк, бул жакта жашырып развратный иштерди кылып жүрүшүптүр. Биз коомчулук МВДнын ИИМдин милициясы ИИМдин министрин отставкага кетишин талап кылабыз. Анткени себеби Айзаданын өлүмүнөн кийин эле отставкага кетиш керек эле. Андан бери жашырылып келаткан окуялар ачыкка чыгып атат. Дагы биз билбеген окуялар дагы бар. Эми сот адилеттүү чечим чыгарат деп ишенип келгенбиз. Бирок 16 жаштагы кызды зордуктаган милиция кызматкерлери дагы боштондукка чыгышты. 13 жаштагы, 16 жаштагы, 16 жаштагы. Бүгін уже Свердлов районының Бүгүн чыкты, бүгүн да чыкты. Бүгін чыкты. Бүгін ертең менен ушияктан чыгып кетти. Сотторго ишениш жок. Ишениш жок. Мен көчөдөн баскандан да корком. 30 жашка чыгып. Милицияга ишениш жок. Зордук зомбулукка жол жок. Жол жок. Зомбулукка жол жок. Адилеттүүлүктү талап кылабыз. Адилеттүүлүктү талап кылабыз. Мы против. Насилие! Мы против. Насилие! Мы против. Насилие! Зомбулукка Жол жоқ! Зомбулукка Жол жоқ! Зомбулукка Жол жоқ! Зомбулукка Жол жоқ! Все, у него идет классно.